бир элдин башкаларга окшобогон акылгөй уулдары, кыраан чыгаан жигиттери, ажарлуу кыздары, айтылуу уздары, жаратуучулары, кыскасы ар тараптуу адамдары болуп келген эмеспи? Алардын бири экинчисине окшошпойт. Кыргыздын ошондой таланттуу, өнөрлүү кыздардын ичинен өзгөчө ажарлуулугу, жан дүйнөнү жылыткан жылуу жылмаюусу менен айырмаланып турган ар кыл өнөрдүн ээси ырчы Гүлзат Батырканова эле. Жүрөкүн чертип кылдарын, кыялым учат талпына, ак дилден салам узатам ардактуу кыргыз калкыма. Ал 2015-жылдын 2-январына чейин өмүрүнүн 41 жаш курагына жете жашап келип, жакын деле күтүүсүз болгон автокырсыктан улам бу дүйнөдөн о дүйнөгө сапар алды. Эми айла жок. Ошол ай жаркын ырчы, асылжан Гүлзат Батырканованы эскерип отурабыз. Кечкурунку саат 7-те төрөлдү эле кызым. Анан мен ушунчалык ыйлак болчу да. Аны ыйлак болгондон ырчы болот окшойт деп эле койчу элем мен. Кичинекейден чоңойгочу баягы ошентип коесуң да. Анан кийин өзү чоңоюп кичине мектепте окуп калганы мен сот прокурор болом деп койчу. Анан ошентип жүрүп анан муну менин уда балдарым уда төрөлдү да, 1 жаштагы ушундай. Бар жогу улуу кызым бар эле, Кыял деген. Гүлзаттан улуу акеси бар, акесинен да улуу да бир кызым бар болчу. Ал да чарчап калган 9 жашка чыкканда. Анан Гүлзат кыз болуп төрөлгөндө аябай сүйүнгөнбүз. Ушундай төрөлүп калдык, кыздарыбыз болуп калды деп. Анан өкүл атам бар эле багыштар, кыздары жок эле. Бизге бергиле, биз чоңойтуп эрмек кылалы. Анан кийин ошо Гүлзатты 3 айдан кийин багып алышты. 1-класска окууга киргенде кайта өзүбүзгө алып келип беришти. Батырканова Гүлзат Эркинбековна 1973-жылы 7-июнда Токтогул районунда төрөлгөн. 1990-жылы Токтогул районундагы Бөкөнбаев орто мектебин бүтүргөндөн кийин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдындагы 2 жылдык музыкалык студияны аяктаган. Андан соң өмүрүнүн акырына чейин ошол эле филармониянын алдындагы Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлары тобунун жана филармониянын солисти болуп иштеди. Андан соң Кыргыз Республикасынын коргоо министринин алдындагы Улуттук гвардиянын музыкалык ансамблинин солисти, Коомдук телерадио корпорациясынын Ибрат студиясынын Кыз жигит Сармерден долбоорунун алып баруучусу, долбоордун шайыр жеңеси, 21-кылымдын жылдыздары долбоорунун лауреаты, республикалык жана эл аралык конкурс фестивалдарда көптөгөн диплом, медалдардын ээси. Ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын коргоо министринин прапорщиги, мыкты кызматкер ордени менен жана Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси болгон. Мен прокурор сот болом десе эле мен комуз үйрөнбөйт, бул эчтеке кылбайт деп жүрүп туруп. Анан биз эшикке чыгып кетебиз, иш бүтөт, үйдөгү иштер. Анан Гүлзат калып калат, ойнойсуңбу, күлкө ойнойсуңбу, жүрбөйсүңбү? Жок, мен ойнобойм, мен сабагымды окуйм деп калып калат. Калып калган эми мен сабак окуйт. Сабактан аябай жакшы окучу, айдан келсе да жалаң 5 менен орусчаны дагы жакшы үйрөнүп алды. Анан үйдө калып калып эле ал тиги комузду алып алып күйлөп эле ошо комузду үйрөнүп жүрө бериптир. Мен билбейм анысын үйрөнгөн, өзүнчө эле аракет кылып үйрөнүп алыптыр. Анан бир күн мектебине бардым. Мектебине барсам, сиз президиумга отурасыз. Гүлзат аябай жакшы окуйт деп ал убакта ошентип президиумга чыгарып ата-энелерди отургузчу. Анан президиумда отурам, анан бүттү. Гүлзат жакшы окуйт экен, бааларын угузушту. Анан кийин концерт берип калышты ата-энелерге. Mesela Гүлзат Батырканова ырдайт деди, комуз менен чыгып келди. Мен таң калып калдым, бул каяктагы комуз? Эми бул таза уят кылат окшойт мени. Деп анан карап турсам, комузду чертип эле жана карай берем дегенде эле ырдап кетсе болобу. Апе, бул каяктан үйрөндү экен деп сүйүнгөнүмөн колумду чаап атам.
чыга калып мектептеги мугалимдер, директорлор деле билбептир. Ошо мени үйрөттү деп, бизди үйрөттү деп ойлосо керек, музыкалдык школага барды деп. Жок, өзү аракети менен ошондо композду үйрөнгөн бул. Анан ойлоп калдым, бул эми баары жана айткан сот деле болбой эле ырчы эле болот окшойт кебетесине караганда деп анан кызыма ошол жерден айттым. Мен ошо элдин көзүнчө чогулушта эми каалаган өзүңдүн максатыңа жет балам. Каалаган эмени үйрөнүп, ырчы болосуңбу, сот болосуңбу, журналист болосуңбу, өзүңдүн ишиң ал. Элдин кызы болуп чоңойсоң болду деп. Диlimde balday sözümsün, dilimde nazik sezimsin. Suyumu bütkün gulasın, ay gulasın. Ömürdün cazı özüngsün, ömürdün cazı özüngsün. Анын апасы Кыргыз Республикасынын эл артисти Шахрат Алипова айткандай, чыгармачыл үй бүлөдө төрөлүп өскөндүктөн баар бир Гүлзаттын көңүлү ыры дүйнөсүнөн алыстай алган эмес. Керемети төгүлгөн кетмен төбө өрөөнү таланттарга бай болгондуктан алар менен аралашып, сөз дүйнөсүнө кулак төшөп, улуулардан келаткан укмуш кайрыктарды көкүрөгүнө сиңирип чоңойду. Şu 70 жылдарда анда ошону Гүлзат бир 3-4 класс болуп калган кез экен. Пионерге өтүп ушундай да, концертке галстук тагып чыкканда, фартук кийип, ошо биз токтогул концерт коюп барып, анан эми Шахра эже менен Эркин аке менен биз баягы чыгармачылык байланышта болуп, бири-бирибизди сыйлап урматтаган адамдарбыз. Анан алар бизди тосуп алып ошо Токтогулдун жайкы театрына концерт койгонбуз. Концертке бир 2-3 саат калганда ошо мен жөжөлөрүм деген ырымды ошондо эмнеден ошо бирөөтөнөн Гүлзатка ырдатмай болгонбуз. Анан ошол жерде кичинекей тыпылдаган кыз эле анан ошол жерден үйрөнүп алып бир паста жаттады да. Анан кийин ошо экөөбүз баягы летний театрдын эмеси, баягы сахнасы эмеси, баягы тиги экраны, анын артынан экөөбүз отуруп алып анан ошол жерден мен да толкунданып кандай ырдар экен деп сонун ырдап берген аябай. Анан ошентип Гүлзаттын биринчи чыгармачылыкта, сахнада биринчи шоусу кесилген. Токтогул жергесинде Кыргыз Республикасынын эл артисти Канке Эралиев эжеке өзүнүн чыгармачылык концертин бергени барган экен. Анан биздин үйгө келишти, чай ичип, сүйлөшүп отуруп анан Гүлзат менин бир балдар темасына арналган бир ырым бар, Баатыр жөжө деген ырым бар. Ошону ырдап көрчү, кечинде концертке ырдап чык биз менен деп калды. Анан мен жок деген жокмун, макул болдум. Анан эже ошо отуруп эле анан өзү аккордеон ойнойт, Канке эже. Кичине аккордеон ойнойт. Анан ошону эметти, ойноп берди. Анан үйрөттү, сөзүн жазып берди. Анан ошол жерден ошо Баатыр жөжө деген ырым менен Канке эженин концертине ошо 3-3 классымда биринчи жолу ошо концертке чыктым да. Анан андан кийинкиси акырындан анан өзүнүн жолу менен кетип атты. Жүзүң сүйкөмө жүзүмдөй садагасы, жүрөгүмдү туюп кабабачы, окуучумдан дешметер сүрдөп кетем, октой өткүр көзүм менен карабачы, окуучумдан дешметер сүрдөп кетем, октой өткүр көзүм менен карабачы. Kalbimde
сен бағылайын. Гүлзат экөөбүздүн биринчи алгач таанышып ушул улуу ыйык филармонияга 90-жылы келгенбиз. 18 жашымда ушуну таанышып ошолдон баштап 1 жыл окудук. 91ден баштап ушул топ түзүлүп, Замирбек Сөнбаев ушул топту негиздеп, ошондон баштап ушул күнгө чейин ушу сахналаш, өнөрдөгү бири-бирибизге болгон жөлөгүбүз, өнөрдөгү бири-бирибизге болгон канатыбыз, бири-бирибизге болгон мамилебиз Гүлзат экөөбүз ушу Кенедейден бирге чогуу жүрдүк. Мен Гүлзаттын бир жакшы, эч бир мындай бир терс жактарын көрө алган жокмун. Гүлзат экөөбүз, Гүлзат сахнада жүргөндө дагы, коллективде өзүбүзчө бир жакшы сөздөрүбүз жөнүндө бир кеп куруп калсак дагы, бул башка адам болчу. Мен Гүлзатты ушул сахнанын кишиси, бул сахнага чыкканда башка адам болчу да. Гүлзаттын ошо бизге болгон, бири-бирибизге болгон адамгерчилиги, анын ачыктыгы азыркыга чейин көз алдыман кетпей, ишенбейм да, дагы эле бага кирип келчүдөй болуп эле алыс жакта жүргөндөй эле сезиле берет. Азыр мен Комуз менен экөөбүз ырдап атканда, мисалы, дуэт жалгыз ырдабыз келбей эле дуэт деле ырдап коелучу экөөбүз. Дуэт ырдаганыбыз бири-бирибизге жакчы да. Бири-бирибиз мындай жалгыз калгандай болуп, экөөбүз чогуу ырдап коелучу деп анан аябай бири-бирибизди толуктап турчу элек. Экөөбүз дагы баягы бир ырды иштесек, 1-2 жолу иштеп койчубуз. Анан бири-бирибиздин көз карашыбыздан эле кечке репетиция кылбай бир эле ырдап эле анан сахнага чыгып кетчүбүз. Ушунчалык экөөбүз бир иштегенге жеңил болчу да. Анан адамгерчилиги дагы бийик, ачык айрым, анан сырга дагы бекем болчу. Ырдап кой бир жол куштармын, өзүңдөн жылдыз учканым, көк асман тиреп турушкан, көк жашыл бийик тууларым, көк асман тиреп турушкан, көк жашыл бийик тууларым. Ошондуктан ал ырлардын сөздөрүнө да маани берип, жан дилинен берилип ырдачу эле. Ал ырдап жатканда сахна коштоп, бактар бой керип, гүлдөр күлүп, терезе пардалар билинер билинбес желпилдеп жаткандай сезилер эле. Ошо кыз бир жерде иштеп, өмүрү бир жерден ушул кетти да. Ошо эл шайырлар тобуна келген кыз кезинде, кичинекей кезинде ошол. Ушул экөөбүз мына азыр 21 жыл ушу чогуу бир коллективде иштедик. Эми Гүлзатты эмне кылабыз? Айла жок болуп калды. Бул ошол жаңы жылдын астында бул эми өзү мындай чалча эмес да үйгө жаңы жылдын астында. Анан Дүйшөнбек байка ушундай жаңы жылыңыз кут болсун тигинден мындай деп. Ошондон барып тиги Кызыл Дыйкандан барып күйөөсүнө жолугуп көңүл айталы деп барып ошондо бүт бир 40тан ашык кишиге чалыптыр да. Ошол эми ойлосом ушу коштошуп аткандай эле болуп аткандай да. Гүлзат жөнүндө айтып отурсам бул көп кырдуу талант эле да. Эми мен жакшы билем да Гүлзаттын өзүнүн талантын. Комуз десе комуз менен ырдачу, эстрада десе эстрада менен ырдачу, оркестр десе оркестр менен ырдачу. Деги эле колуна эмне тийсе ошону чертип ырдачу. Анан бул өзү репертуарды дагы жанакындай бир көрүнгөндө эле обондорду ырдай берчү эмес. Тандап көңүлүнө жаккан ырдачу. Маселен кээ бир обон чыгаргандар бар да. Гүлзат ушуну ырдап бересиңби деп. Анан укчу дагы жакпаса ырдачу эмес. Ал демеле алтын кошуп берсе да ырдачу эмес. Ушундай кыз болчу да, чыгармачылыкка аябай тыккан карачу.
Асунсам қолыңа, албай аны қойдың да, жолық салсам мойныңа, салбай аны қойдың да, Мұң барлы тамаша, яй қандайша, бір басалы жанаша, алышып ойнап жүрөлү, алты жашар балача, алышып ойнап жүрөлү, алты жашар балача, балача. Гүлзат Батырқанова сиңдisi Қиял, жана апасы Шахра Талипова болушуп, бирге кыялдына обон созуп, ыр дүйнөсүнүн кумарына бирге баткан учурларда болуптур. Бир тууган эжемден да артык болуп, апамдын да ордун басты. Анткени кичинекейимде апам көбүнчө агит бойс бар эмес белем мурун айылдарга концерт коюп кетишчи. Ошол маалда эжем мени эле карап чоңойтду да. Мага өзгөчөлүгү эжем өтө шайырдыгы жакчы да. Аябай шайыр болчу. Мындай эчтекесин аябачы да. Өзү үшүп атса дагы үстүндөгү курткасынбы же кофтасынбы чечип берип кеңге чейин даяр болчу да. Үйүнө барганда коноктой эле кылып тосуп алчу мени. Көп максатты астыга койчу эжем. Мен мындай кылам, тигиндей кылам. Өкүл балдар, өкүл кыздары да бар да. Ошолор балдарым үйлөнгөндө, айдана күйөөгө тийгенде ушулар бардыңар, ошол жерде тикеңерден тик туруп берсеңер, мага ушунчалык бул нерсе жездең экөөбүзгө аябай чоң мындай сыймыктануу болот. Ошол тойду ушинтип апарып өткөзөбүз. Мамам менен кайненесине айтып калчу, экөөнү төргө отургузуп коебуз деп аябай ушинтип мындай максаттастык эле койчу да. Чыгармачылыкта мен ырда деп эле турчу. Ырда Кыял, мен колуман келишинче жардам берем деп ошол сахнага да бир түрткү болгондо ошо Гүлзат эжем болду. Анан эжем жаңы машина үйрөнүп жүрүп, өзү дагы коркчу эле машина айдаганданчы. Айдачы, бирок аябай коркуп айдачу эле. Анан көбүнчө мени айдатып алып, ушинтип экөөбүз эки жака барып, анан жүрүп эле айтып калды: Кыял, ырдасаң болот го, сен үнүң бар. Мен музыкам ал, мен устарымды алып, сен ырдап көрбөйсүңбү деп ошентип записки алып барып, тияка бияка алып барып, анан кийин апам үчөөбүздүн ырыбызды апа биз ырдап чыкпайлыкпы үчөөбүз деп сунуштаганда ошол Гүлзат эжем болгон. Жана апам жана биз деп үчөөбүз ырдаган ыр дагы ошондон болуп чыккан да.
жарашып бизге бул дүйнө. Жарашып абба сизге бул дүйнө. Жарашып кызым бизге бул дүйнө. Жарашып бизге бул дүйнө. Артисттен аял алба деп коюшат го. Артисттер үй турмушуна жок, үй жашоосуна жок, тамак жасаганды билбейт деп эле ар ким айтып берет. Артисттен аял алат деген бул эмне деген шумдук, артистке күйгө тиет деген эмне деген шумдук деп эле илгертеден баягы ушундай бир сөздөр калып калган да. Бир ушундай бир ой калыптанып калган биздин баягы кыргыздын аң сезиминде. Анан айткым келет, мен билбейм, башкаларды кандай экенин билбейм, бирок мен үйдө жакшы кожо экенмин, тамакты түрлөрүн жасаганды билем. Үйдө болсо апамын баягы жакшы бир касиети бар. Ушунчалык баягы таза киши, тазалыкты жакшы көрөт. Үйдө ар бир нерсе өзүнүн орду менен, полка менен баягы бет арчыгычың өзүнчө, бут арчыгысың өзүнчө дегендей баары өзүнүн ордунда турган жакшы көргөн киши да. Анан кичинекейибизден бизди да ошентип тарбиялаган. Мен өзүмдү сыйлаган адам катары, өзүмдүн чыгармачылыгымды баалаган адам катары, чыгармачылык үй бүлөдөн чыккан эл артистинин кызы катары, ошол кишинин тарбиясын алган адам катары мен өзүмдүн чыгармачылыгымды чөктүрбөй, өйдө бөпөлөп көтөрүп, дагы улантып, элиме арнайы эле ырларымды арнап иштей берүүгө мен дагы даярмын. Качан көрбөсөң каба кашы жаркылдаган Гүлзатты көргөн адам анын жашоодогу майда нерсеге маани бербеген чоң жана таза дүйнөнүн таразасын ташын оодура басып, оюнду оюндай, күлкүнү күлкүдөй, салтанатты салтанаттай алып жүргөн гүлдүү чынын кетигиндей гүлмүңдөгөн бир асыл жан экен деп гана ойлоого болор эле. Ошол гүлдүү чыныдай бажырайган Гүлзат күндөрдүн бир күнүндө кырсыкка учураган машинанын сынган терезесинен үй бүлөсүнөн бөлүнүп, улуу дүйнөгө, чын дүйнөгө чымын жаны чыркырап учуп кетти. Мен деле кызым болуп калган баягы чыгармачылыктагы кишилер тааныбагандар эже кызыңыз жакшы ырдайт экен деп кээде мага да айтып калчу. Анан Гүлзат өзү да айтып келчү, элдин баары эле Гүлсүн эженин кызысыңбы деп сурашат менден деп. Ошон үчүн мени ал мама деп койчу, мен дагы аны кызым деп койчумун. Бул эми чыгармачылыктагы эне бала сыяктуу болуп калганбыз да. Эми Гүлзаттыкы өтө армандуу, өтө өкүттүү өлүм болуп калды. Гүлзатты жанында жүргөн биз эмес, мага болсо кыздай болуп калган болчу. Бир иштегендер эмес, таптакыр тааныбаган жалпы кыргыз журтуна ушундай бир кейиштүү жоготуу болуп калды деп ойлойм да. Себеби Гүлзат кеткенден бери жолуккан кишилер, тааныбаган кишилердин баары тең көздөрүнө жаш кылгырып, ушундай бир кейиштүү бир эмелерге туш келип калып атабыз. Анан эми мен айтайын дегеним, бул Гүлзат абдан кыргыздын тили менен айтканда абдан дилгир, абдан зирек, шайыр, жайдары, жароокер, акыл эстүү, үй бүлөнү кармаган, балдарды жакшы караган, эл журтуна алынган. Ал эмес азыр келиндер могу кайын журтуна алынуу бул өтө оор маселе. Ушул өзү чыгармачылыкта иштеп артист болуп жүрүп дагы кайын журттун колуна алганы мени таң калтырды да. Себеби биз ошол сөөгүн койгону барганда кайненесинин кандай зыркырап ыйлап турганын, кайнагасы эмне деген сөздөрдү айтып ыйлатканын биз баарына күбө болдук да. Мына
өзү негизи биз баары бир эртеби кечпи бара турган жер ошол деп кыргыздар айтып коет. Бирок ошол жака кеткенде элдер кейип, анан көзүнө жаш алып калуу бул менин оюмча адам үчүн, чыгармачылык адам үчүн эң чоң байлык, эң чоң сыймык жана эң чоң сыйлык деп. Ушул жолу дагы мен мурун эле түшүнчү элем, бирок ушул жолу мен аябай түшүндүм десем болот да. Себеби өзүнүн кыска өмүрүнүн ичинде бул чоң өмүрдү жашап коюптур. Жүзгө чыккан кишиге деле мүмкүн мындай кайгырмак эмес. Жүзгө чыккан кишинин ошо жүзгө чыккандай көп жылдык өмүрү, көп жылдык өнөрү, көп жылдык эмгеги болот. Бирок ошол 41 жылдын ичинде ушунчалык элге алынып калганына бир жагынан кейип, бир жагынан сыймыктанууга туура келет. Демек, адам өмүрдү көп жашайбы, аз жашайбы, ошол мезгилдин ичинде адам өзүн өмүрүн узартып, мындай өлбөстүккө алып келүү бул ар бир адамдын колунан келе бербеген окшойт да. Менин оюмча, бул биз адам болуп ыңаалап төрөлөдүк эмес, адам аты менен. Анан ошол адам бойдон бул дүйнөдөн кетүү бул ар кимдин эле маңдайына жазылган нерсе эмес болуш керек. Келаткан тоо атчанын арасында теңим бар. Мүмкүнчүлүк бир берсең жеңе, арзыганым деги бар. Ай, ашыкпагын кыз экен. Амалын анын табабыз. Арзыган ошол жигиттин бүгүн сырын ачып алабыз, кыз келиндер. Оюнду жеңе, баштапсыз жеңе. Жакш байкемди үйгө таштапсыз жеңе. Жашырып сизден сыр айтсак, жардамдан алыс качпапсыз жеңе. Арзыгандын арзына амал тапкан, кыз жигиттер биригип шатка баткан. Керек болсо көп жигит кыздардын багын ачкан сары мерден дейт мырзалар. Баракелде. Көз мончок коштоп тагыпсыз жеңе. Гүйлөнтүп отту жагыпсыз жеңе. Алды да болчу оюнга, жигиттер булар камданып катуу алыпсыз жеңе. Сары мерден эле сары мерден деп, сары мерденден кеп баштады. Анда месе алыстан келген биздерге орун берсең болбойбу? Жаңы жылды утурлап, сары мерденди утурлап, суусундук сунсаң болбойбу жеңе? Ай, эрке бала, эсиме жара чыккан суу унутуп калганын карабайсыңбы? Орун алып отуруп жай алгыла жигиттер. Суусундуктан суналы нар алгыла жигиттер. Сары мерден долбоору жаңы уюшулуп аткан мезгилде ошо тандап алганбыз да. Чыгарма ордунда болгон, ошо билими бар, таланты бар, ошол долбоорду толуктап кеткен эрке жеңе эле да. Сары мердендин 23 айланбасында тең ошо чыгармачыл инсан катары мен алып баруучумун, бой көтөрүп, же болбосо мен колум бошобой калды деген бир сөзүн уккан жокпуз. Жакшынакай ишке тактыгы, ушундай бир ушу долбоорду сүйүп, өзү кошо аралашып жашап, ушу иштегенин мен ушу өтүп кеткенден кийин баамдадым да, кантип келип, кантип алып барып, анан кантип кетип калганын билбей эле калчубуз кээде. Бараңкелде. Мен ошо ойлоп атам, Султан элимдин ырына, күйдүм чогуна мен да бир күйдүм чок менен жооп берип коеюн деп. Кол чабуулар болсун кана жигиттер. Анда ыр жооп дагы бир. Dilimde balday sözümsün, dilimde nazik sezimsin. Suyumu büppöt gülazı, ay gülazı, ömürdü cazı özümsün, ömürdü cazı özümsün. Suyumu büppöt gülazı, ay gülazı, ömürdü cazı özümsün, ömürdü cazı özümsün. Jılmaysan жазgı gündeysin, canıma nazik söyleysin. Arzıgan senden selkinin, ay selkinin, amalın erken bilideysin, asabın erken iyi bilideysin. Arzıgan
жалын içim zil Öpüp tövülgün çağımdın ay çağımdı Ötkörüysen özüm bil Ötkörüysen ey özüm bil Barakalla. Tövülgün çağımdın ay çağımdı Ötkörüysen özüm bil Ötkörüysen ey özüm Бүтүндөй өнөр сүйгөн улуу кыргыз элибиздин көкүрөгүндө көөдөнүндө аялап жылдап эңсеп күткөн теле долбоору бул Сарымерден эмеспи? Сарымердендин ичинде дагы бир өзүнчө бир булактар, багыттар бар да, нукка бурулган. Ошолордун бири алгачкысы ошол балким ушул элибиз ошол шайыр кызынын, эрке кызынын жылмайысын күтүп көрөр эле да. Мени менен бирге иштешип, мына могу Сарымерден долбоорунда өзгөчө бүтүндөй ошол эл жерибизге бир жакшынакай шаң тартып алай турган мезгил болгондо, ыр дүйнөсү ачылып көкүрөк көөдөнүнөн бир жакшы сөздөрү мөндүрдөй көнөктөп жаап, анан өзүнүн бир ажарлуу жүзү менен жаркылдап жайнап келгенде жеңилдиктер пайда болор эле. Жер бети толы гүл болуп, көкүрөк көөдөн күй болуп, жаркыраган жаз жыттуу, улустун улуу күнү Nooruz bayramdık bizim Sarmerden'e hoş gelipsizler. Erke bala, жолу болчу жигиттин жеңеси чыгат алдынан деген кыргызда жакшы сөз бар. Мен азыр алдыңа чыгып ойлоп калдым, ушу бүгүн жолуң болуп, жигиттер тарап бизди утуп кетпейсиңерби? Шайыр жеңе оозуңуз камай, баягы улуу аталарыбыз айткандай, кул жеймин дейт, куйрукту Кудай билет буйрукту дейт. Балким Кудай буйруп, биздин жигиттер бүгүнкү Сарымерденде балким жеңишке татыктуу болуп калышы мүмкүн. Аны алдыдагы оюнубуз, алдыдагы оюндун таразанын ташы тастыктап берсин. Ал эми шайыр жеңе мынакей жаз келди жайнап татына, гүлдөрдөн чачып чачыла. Зал ичи толо эл келди, жадырап жайнап кашыңа дейт. Анда толкуп келген эл менен амандашып, саламдашып алалы. Жакшы болот Эрке бала. Ак калпак кыргыз элибизде, ала тоо конуш жерибизде, ак өргөлүү төрүбүздө, элибиз сүйүп баа берген бүгүнкү Сарымерден берибизде татынакай өтө шаңдуу майрам болгону турат. Анткени жергебизге эшигибизди каккылап улуу Ноорuz майрамы кирип келди. Сарымерден тарттылар алдында баягы эл келип адамдар отурат, көрүүчүлөр. Анан ошол акырын сахнанын аркасында акырын жаныма келип анан элди күтөр эле да биринчи. Эл деп сокчу жүрөгүчү, мына ошон үчүн элдин кызы болуп аталып отурат да. Эл кандай келди, зал толдубу? Эл ушундай бажырайып көп болуп отуруп берсе, Эрке бала бүгүн Сарымерденибиз жогорку деңгээлде бар экен. Эл жакшы келиптир, элдин маанайы жакшы. Элди карап туруп эле айтар эле да. Эл жакшы экен. Биздин концерт бүгүнкү биздин оюн өтө жогорку деңгээлде ойлогон ойдой болот. О мен кеттик анда Эрке бала деп туруп анан чыгып калат эле жаркылдап. Өзү баягы жаркылдап жана шаар жүргөн адам болгондуктан биздин берүүлөрүбүз, айткан сөздөрүбүз, ырлаган ырларыбыз дегендей ошол эле учурда кыз жигиттерге берген дем күчүбүз аларды үгүттөп баягы жакшылыкка, утушка, намыскөйлүккө мына ушундай нерселердин баардыгы бизде жеңил желпи өтөр эле да. Ошентип биз сүйгөн, бизге жаркырап күйгөн Гүлзат эми келбес жакка кетти. Анын жаркын элеси балким эми тигил дүйнөдө дагы ыр коштоп, ошол дүйнөнүн Сарымерденине эрке кыз болуп кошулууну көздөп жаткандыр. Ал жакта дагы улуу рухтардын улуу дүйнөсү бар дешет эмеспи? Акыркы жолу мына ушул сахнада экөөбүз ошо акыркы съемка экен, ошо акыркы жолу торгоюмду ырдап чыктык. Ушу жаңы жылга чукул ушул үйүмө барып, экөөбүз таң аткыча сүйлөшүп, жаталыбы эмне кылалы Гүлзатчы десем, кое турчу итак эле уктайбыз да деп ушундай эме кылып калды эле да. Өзү да бак жаркылдап бир дагы жолу бирөөнүн артынан сөз сүйлөп жамандаган жан эмес болчу.
бетке бетке сүйлөчү, таарынганында бетке айтчу. Ушундай шайыр мүнөзү бар эле, коллектив үчүн бир баягы өзүнчө бир жаңылык киргизип, мындай бир гастролдорго барарда же болбосо бир концерт коерда ону мондай кылып ырдасак болот эле, мондай кылып жаңылык киргизсек болот эле. Сен мону ырдабайсыңбы? Могу тематика ушул туура келет экен деп. Ушул керек болсо ушул бизге режиссер да катарда эме болчу да, мындай бир өзүнүн оюн айтчу да дайыма. Ошо жаркылдап бир кайгырып бирдекени айтып калсак артынан баягы чоңколордой болуп баягы жакшы куйкум сөздөр менен буруп кеткен жакшы немелерин көп азыр эстеп калабыз. Ушунчалык баягы жаркырап бир жылдыздай болуп, жөн эле мынтип ушинтип эметкичектей болуп кеткен жылдыздай, чолпон жылдыздай болуп калды. Абдан оорда, жумушта да абдан жаман болуп, ордун жоктоп атабыз да. Көк асманда сүттөй ай, Көк асманда сүттөй ай, биздин сөздөр бүтпөй ай, сансыз жылдыз жагылат, жашообуздун арулат, жаштыгыры жаңырат. Hey bizde zaman жылмайды, суктандырып күн айды, күлкү чачып көздөйдү, келбейли ырдайды. Bizde zaman жылмайды, суктандырып күн айды, күлкү чачып көздөйдү, келбейли Гүлзат негизи дос катары бекем достукту баалаган улуу инсан болчу деп айтсам болот. Анткени мен акыркы 10 жылдык аралыгында ушул балдарды төрөп үйдө отуруп калдым. Ошол мезгилде дагы ар бир баламдын ар бир эмемисинде күнүндө болбосо да ушу айда айсап чалып сурап турчу. Дикой акыбалың кандай, балдар кандай, чөжөлөр кантип атат, эмне сен жашай элмексиң азыр, эмне кандай керек, менден эмне жардам керек депчи. Анан күлүп калчумун, Гүлзаттай рахмат досум депчи. Анын адамгерчиликтен дагы эшиктен киргенде эле ушул жаркылдаган мүнөзү, мындай бир жасалмалык деген нерсени көрө алган жокмун мен. Такырчы сыртта кандай болсо, үйгө келгенде дагы бул эне катары дагы энелик мээрим өтө күчтүү болчу да. Жолдош кыздарга гана ушундай мамиле десем, бул улуу кичүүнүн дагы бирдей тегиз жүрөт экен да. Мен ошол Гүлзатты узатып атканда барып баарын көрүп өз көзүм менен андан дагы ынандым ошонун баарыначы. Жакшы жар үй бүлөнүн куту, берекеси, ырыскысы деп бекеринен айтпаса керек. Деги эле катардагылардан хандарга чейин акылдуу кызга үйлөнгөндө самап келишкен да. Бул жагынан алып караганда Мурат Бейшенович жаңылган эмес. Төгөрөгү төп келген, Гүлзаттай болгон, жайдары мүнөз чаракер, ары таланттуу, үйдө мээримдүү эне, кайын журтунда ийкемдүү келин, төркүнүндө сүймөнчүлүктүү кыз, бизде болгон достордун өзгөчө бир ишенимдүү досу болгон өзгөчө жан болчу да. Ошондуктан бул үй бүлөнү мен абдан идеалдуу, бактылуу үй бүлө деп эсептер элем. Бул үй бүлө өзгөчө тамашага тамыр жайган, таамай сүйлөп, адатта болот го, бирөөсү тамаша сүйлөсө бирөөсү көтөрө албай. Мурат Бейшенович дагы абдан тамашакөй. Гүлзат аны коштоп кетип, Гүлзат сүйлөсө Мурат Бейшенович коштоп кетип, бир өзгөчө башкача үй бүлө болчу да. Анан кийин бул эми биз үчүн абдан чоң жоготуу болду. Дос катары, курбу курдаш катары биз досчулуктун даамын сызып, чыгармачылыктагы курбулукту үй бүлөлүк достукка айлантып, жолдошторубуз бир тууган бажадай, балдарыбыз бир туугандардай болуп, эми ошонун баркына жетип, жайкы каникулда балдарыбызды алып жайлоого рейс алган салтка айландырып, ал жакта нарыктуулукту
улуттук каада салтты даңазалоо максатында экөөбүз комузубузду алып ырдасак, ошол жерде эс алып аткандардын балдарын чогултуп алып, ак терек, көк терек деп, жоолук салмай ойнотуп, аркан тартышып, айдын жарыгына ак чөлмөк ойноп, бир өзүнчө шаң менен ошол күнүбүз кантип өткөнүн билбей, ушинтип шатырашатман жакшы күндөрүбүз өттү. Мен ошо Гүлзат менен чогуу өнөр өргөсүндө жолдош болуп, курбу болуп жүргөн күндөрүм менен абдан сыймыктанам. Ал мына ушул Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын 2 жылдык студиясынан баштаган сапарын дал ушул жерде карытты. Бул жерде бир жагыптасы кемегендей, кейип олтурушкан, мынау кенедейден бирге келаткан жамааттын арасында дагы эми жаркылдаган Гүлзат жок. Кошо иштешкендер элмес, филармониянын кең ачылган эшиктери менен кеңирсиген кең сахнасы дагы Гүлзатты баягысындай кирип келип, төгүлгөн дүйнөсү менен төгүрөгү төп жандай жаркылдап күлүп кирип келип, ырдашын күтүп жаткандай. Биздин филармониядагы эң бир таланттуу, жаркылдап, өзүнүн менен өзү да жаркылдаган мындай Шакыр эженин жолун жолдогон биздин эң бир таланттуу кызыбыз мындай болуп турганда, толуп турганда мына биздин көз алдыбыздан кайым болуп кетип атат. Баардык ушул биздин сүйөрмандардын баарында аттын кылып мына өкүнүп атабыз. Эмне дейбиз, айла жок. Анан эми мен Гүлзатты бул филармонияга жетекчи болуп келгенге чейин эле көп билчүмүн. Анткени көп мындай концерттерде, көп мындай жакшылык тойлордо, көп мындай маданий иш-чаралардын баардыгына ушу Гүлзатты көп чакырчумун. Көп чакырчумун. Анан ушул Гүлзаттын өзүнүн почерки бар бул жердечи. Ошон үчүн Гүлзат менен абдан мындай мен сыйлаган, ушу копулума толгон, жакшы өзүнүн орду бар мына биздин филармониядагы белдүү ырчы кыздарыбыздын бири эле. Эми Гүлзат филармонияда чоң из калтырды. Мунун калтырган издерин азыр жолдоп кете турган, улап кете турган өзүнүн сиңдилери турат бул жерде. Бирок эми баягы аттың деген гана бизде иште бир бук калып атат. Ушул бир жакшынакай эмгексиген артист болсо, эл артист болсо, дагы бир сыйлыктарга, наамдарга жетсе деген тилек болду эле. Бирок албетте бул ишке ашпай калды. Биздин улуттук филармонияда Гүлзат Батыркановдун жаркын элеси мына төөлүккө сакталат. Мына өзү иштеп кеткен Алым Полисонбай атындагы эл шайырлар тобунда биз дайыма муну эстеп жүрөбүз. Кудай буйрса анын артында коллектив бар, артында балдары бар, артында анын калган баягы ырлары бар, анын чыгармалары бар. Анан элге таштап кеткен, элге сиңип кеткен, мына өзүң даярдаган Сармерден мына долбоорунун канчалаган мына запистери калды. Ошонун баардыгы мына жарк этип ошо Гүлзатты көргөзүп турат. Ошон үчүн кыргыз элинин жүрөгүндө сакталат го деп ойлойм. Ай нурусун адашкан, ай жигит келдиң каяктан, ашыгым өңдү эзилки, ай быгып турам караш
Бишкектик Борбор аскер үйүндө солист болуп иштедик. Ал кезде Гүлзат ошондо бизде худрук болчу. Анда мен жаңы ырчы болуп бардым. Экөөбүздүн ушунчалык баягы ойлорубуз, баягы ойлонгон нерселерибиз, идеяларыбыз, көз караштарыбыз, жашоого болгон умтулган нерсебиздин баары ушунчалык баягы төп келишип калганда, анан ошондо эле баягы адамдар мындай го бир эки сүйлөшкөндөн кийин, баягы кичине бири-бириңе жакын сүйлөшкөндөн кийин өзүңө окшоштук бир жакшы нерсени табат экенсиң да. Ошондо мен Гүлзатты аябай жакшы көрүп калгам. Гүлзат дагы балким мен айтып жүрчүмүн, элдерден угупчу, ай бул кыялы чатак кыз депчи. Анан сен нормальный эле кыз экенсиң го деп сүйлөгөндөр ушундай да. Ал кезде чыкып формаларды укмуш, кителдерди кийип, биягына ордендерин тагып алса мен, муну кайсы маалда алган бул ордендерди депчи. Чыкканда бул жер толуп калчу да ордендери. Анан бул эмне орден десем, ой бул бияктан медаль, бул мындан медаль анан. Бул мындан дегенде, биягыңда жокпу деп ачсам, бияктагыларды мен кийинкиде тагам азыр көз тийип кетет деп ушундай баягы. Ар бир сөзү тамаша болчу да. Военный ансамбль түзөлүктү ырдаган кыздарды, жигиттерди, бийлеген жигиттерди чакырып түздүк биз ансамбльдан. Ошонун арасында Гүлзат болчу. Турса дагы, баякы жүрсө да бир күлгөнү бир кызык болчу да, күлүп эле ошол жерде турчам. Деди кыз күлгөнү жакшы экен, ырдай алабы деп сурадым мен. Анан Сейдакматов деген Бакыт болчу, ошол алып келген. Өзүм ырдай албайм, слух деле жок, эчтеке жок, анан бирок ырды, анан жакшы ырдаган адамдар, искусствону жакшы көрөм. Анан жакшы ырдайт экен. Бирок бою кичирээк деп карап, бою кичирээк го деп, кичине бою узураак болсо өйтүп эле неотразимый кыз экен деп ойлоп калдым ушунда. Анан чын эле ырдаган аябай жаркырап сахнада өсүп жүргөнү, жүрүш турушу мындай мага мисалы баарынан ошондой эле жагып. Анан биз военныйга алабыз да, контракт болуп. Военныйга барбайм дейт, мен ырдап берем. Бирок барбасаң айлыгың аз болот дедим. Аз бола берсин, военныйга барбайм дейт. Тияка чыгыш керек, Баткенге барыш керек, тиякты ырдаш керек, солдаттар, офицерлер гарнизонго, анан кийин тим эле чакырып берген болбойт экен. Анан дагы Бакыт Сейдакматов айттым, Бакыт сүйлөшүп көрсөң, контракт барсын, бир 3-4 ырдаган кыз комуз менен керек болчу да. Анан ошоп таанышып калдык. Анан кийин баягы 1000 жылдык Манас эме болуп калбады. Майрам болуп, анан Таласка бардык. Таластан анан өсү да мындай күлүп эле бирдеме баарын тегерегин баарын каткыртып эле ушинтип эле ушуну таанышып калдык. Ошондон башталды. Анан кийин апам менен таанышып калды, апам жактырып калды. Тез таанышып алып, тез сүйлөндүк. Ошо жаркаган бойдон сүйлөгөнү дагы ошондой, үйдө деле ошондой. Анан мени кыргызча үйрөтчү дедим, кыргызча. Мен кыргызча, сен менен кыргызча сүйлө, мен сени менен орусча үйрөтөйүн дедим. Бирибиз ошентип үйрөтүп аттык. Бирок ал орусчанын бат үйрөнүп кетти, мен кыргызчанын дагы эле ушу кичине Гүлзат үйрөттү деп жатып. Балдарым жакшы көрчү, кызымды комуз үйрөтүп, анан кызым да ырдайын деп жүрдү, ырдап бир жака студияга барып жүрдү. Каякта жүрсө дагы мындай элге жагат да, элге каяка барса да күлүп турат. Анан мен кичине кызганып, тойго барсам да, тияк барсам дагы
Гүлзатты баары тааныйт, мени эч ким тааныбайт. Анан өсүмдөр чоң иште болчумун, анан ошо кысканып жүрдүм да, тиги баары эле Гүлзаттын көзү турбайсың деп, жолдош турбайсың дейт да, ошол кишини кысканып жүрдүм. Анан бирок Гүлзат болсо мына азыр дагы түшүнүп атам, түшүнө элек болчумун чынында. Аябай элге баркысы сиңип калып, эл жакшы көрөт экен. Жана особенно мына Сармерден кийин, Сармерденге бир 2 жолу баргам, көрүп чын эле элдин программасы экен да, эл ушуга сагынып калыптыр. Анан Гүлзат дагы аябай ойлоп калдым да, ушинтип эле ордунда отурат. Жашоону сүйүп гүлмүң көзүң менен, жандантың Сармерденди сөзүң менен, жаратып сөздүн жообун берер элең, жайнаган берекелүү сезим менен, күлкүсү төгүлгөн бир асыл элең, баардыгын ала кеттиң өзүң менен. Жаратканым Гүлзат Батырканованы аз жашатса дагы, арбын өнөр берип, түйшүктүү кылды көрүнөт. Чеченге сөздү шар берген, сөз менен чыккан ал берген, өстүрүп ойдун дүйнөсүн, өмүр көрнөк Сармерден. Жашоон артып ал келген, жакшылык коштоп шаң келген, санжырамакан ырлар бар, санаты күчтүү Сармерден. Эл аптан ушу эл аябай кызыгып атат да, ордуна ким келет, кимди тандап атасыңар деп. Анан эртең мына 40 болуп атат. Убакыт деген батыл өтүп кетет экен. Анан ойлойм мен, ордуна бир Кудай буйруган бир кыз турат депчи. Биздин чыгармачылыкта эч качан биз жүрөгүбүздөн чыгарбайбыз, дайыма эсибизде болот. Ал өлгөн жок. Себеп дегенде артында ырлар калды, артында видео клиптери калды, концерттик номерлери калды, ошо Сармердендин 23 чыгарылышы калды. Мен айтат элем, ушу жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Артында кызы менен уулу турат. Ушу Гүлзаттын жолун жолдоп, мүмкүн бир артында бир чоң ырчыгы болот, буюрса. Бирок аттың эми Сармерден шайыр жеңесиз. Ыр дүйнөгө жетелеп келген үй бүрөөсү, апасы, бир туугандары кайгырып, алган жары жалгыз, балдары апасыз калды. Мама была хорошим человеком, очень хорошим человеком. Я ее любил очень сильно. Она меня тоже. Мы с ней очень хорошо общались. Не знаю, как сестра, но мы с ней очень хорошо общались. С папой, может быть, и разговаривал, но не так часто, как со мной. Я был всегда рядом. Она очень любила петь. Она всегда пела дома. Очень часто пела, когда готовила. Смотрела телевизор тоже. Они с сестрой хотели записать клип. Сестра тоже очень хочет петь. У нее хорошо получается. Айлуу түнүн нурун төк
ошо Айдананы кызын апа сизге берейинчи, мен ырдайм эле деп атат. Ушуну сиз алып барып эме кылбайсызбы, ырдатпайсызбы небереңиз дедим. Болду дедим. Бою да жашынака болуп калыптыр, өзү болсо сага окшошуп калыптыр. Ырдатайын. Макул деп аткан, анан өзү окууга берип окутуп аткан экен. Анан Дүйшө Молдобаевдин Апама деген ыры бар эле. Аны Гүлзат өзү ырдачы. Аны ошону ырдатып, конкурстан жакшы ийгиликтерге жетиштир кызычы. Эми баягы Гүлзатты боз үйдүн ичинде отуруп, акыркы сапарга узатып атканда бетин ачып, колун кармап, кызыма айттым. Көктайым жакшы жат, коркпо, артың жакшы болсун. Кызыңды жаныма алып, ошо ырлардын ырдатып, сен баштап койгон нерсеңди мен этегине чыгарам. Эми сен ордуңа Айдананы кошом дедим. Жолдошуң, уулуң менен кызың калды. Сен жебей канча шингил жүзүм калды. Жан дүйнө жакшылыкты эңсегенде, Гүлзат деген унутулгус жүзүң калды. Майрамбек Осмонов. Кыйын заман болуп атат бизге. Эмне кыларыңды билбейсиң да, мындай өзүң түш көрүп аткансың, сезесиң да өзүңдү. Жаркырап келип туруп, бул дүйнөдөн жаркырап кетип калды. Жакшы мындай ар бир адам из калтырат. Мына сонун чоң из калтырып койду элге, элдин жүрөгүнө калган из калтырып койду. Ошого да рахмат Гүлзатка. Касыр жакшы кылган тамагын сагынып атам. Плов жакшы кылчу, плов жакшы көрчүмүн. Вот. Эмнени айтайын? Ажал деген жаман экен, башыңа түкөндө аябай кыйын болот экенсиң. Жаткан жери жайлуу болсун, ошо өзүм туулган жериме ошол жерге койдум, сөгүн ошол жерге койдук. Ар бир мындай чоң дөң Токтогулга бараткан жолду көрүнөт экен Сосновкада жанында. Көп ушу кичине кызын турмушка чыгарып, баласын үйлөнтүп, бир болуп ырдап ошол жерде жакшы болмок да, ошого жете алды, ошого даярданып аткан бак кызым ырдатам, артистка болот. Сен баланы военный кылып ал, мен кызымды ырчы кылам деп жүргөн. Сенсиң менин торгоюм, суу көздөн коргоюн, ашык болдум жалындаба калпы болсоң боюн. Сенсиң менин торгоюм, гүлдөй болуп солгоюн, ысыгыңа жылыт жыңа сууңа тоңбоюн, ысыгыңа жылыт жыңа сууңа тоңбоюн. Сенсиң менин торгоюм, күндү түндө ойлоюн, ишенип кой сөзүмө, калпы болсоң боюн. Менин ырчы торгоюм, жолугууну болжоюн, алтынчы күн кадыр түнө карап күтөм жол боюн, алтынчы күн кадыр түнө карап күтөм жол боюн. Ак босогомду аттап никелүү келин болду. Уулду да кызды да төрөдү. Ал таланттуу эле. Сырттагандай жаркылдап күлүп ырдап турса, үйдө да ошондой мамиле болчу. Ажал экен күлүп турган келин бир санат жок болуп калды. Армандуу дүйнө. Суу түгөнүп күн бүтсө, че күлгүнчө, че карыя жан берген. Арандыктан жарык дүйнө жалгансың. Кечеки бар бүгүн жок, бүгүнкү бар эртең жок. Бул сум дүйнө жап жалган болуп калгансың. Кетер жылың 15-нчи жыл беле, өтөр күнүң так 2-нчи күн беле. Тойлап турган энеле, жүрөгүң кантип үзүлдү балам. Жалгандан көзүм өткөнчө сен эстеп күйүп жүрөрмүн. Айланайын Гүлзат, топурагың торго, жаткан жериң жайлуу болсун,
Күн көрбей еткен өміріңді балдарың көрсін айлағанша. Гүлзат аз жашаған өмірінде саз жашап өткендігі, анын жаны арабыздан кеткен күні білінді. Қаза болғанын ұққан ел, еш бір өлімге ыра көрбей, қабырғасы қайышып, анын бажырайған жүзін көре албай, асман көмкөріліп, қара жер сілкініп кеткендей болды. Бүлікке түшіп бүтіндей қырғыз елінің қабырғасы қайышып тұрды. Анын бары интернет чөлкөмнен бетін бербеген көңіл айтулардан сезіліп тұрды. Дүйнө қырғыздары кейді. Көрсө, Гүлзат ел батырын елдин өзінен алған өңдөнөт. Елдин нуқра кызы екендіге дал ушунда билинди. Бирок Гүлзаттын гүлмүн көздүү, жаркылдаган жарык маана елесе, булбул таңшык үнү, бурала басып күлгөнү, аны сүйгөндөрдүн, аны менен бирге иштешкендердин, Сармердендин Санжыргалуу тобунун, жалпы эле ыр сүйгөн кыргыз элинин эсинен эч качан өчпөйт. Мен Гүлзатты мен кичинекей кыздай эле элестетип жүрүп турмун. Мындай чоңоюп, мынанча эл келип, мынанча эл сыйлап, канча кайгыларын бөлүшүп атышат. Мынакей телевидение, мен силерге ыраазы болуп атам, себеби телевидениянын бүт жамааты. Ошон үчүн мына Сармерден силер сагын өзүң баш болуп мына жерде бүт балдар келип атасыңар. Мен ыраазымын ушу кызымдан ушу бир көрүнүп элге баягы чоң талантын жайылтып коюптур эми баягы элдин көзүнө көрүнүп калган экен. Мен ошон үчүн ыраазымын. Элдин кызы болуп калыптыр. Жалаң эле менин кызым эмес, элдин кызы болуп калыптыр. Интернеттен карасам, ар бир жактан, ар бир чет мамлекеттерден мага көңүлүмдү бөлүшүп, кайгымды бөлүшкөндөр, кайрат айткандар аябай көп болуп атат. Эч үзүлгөн жок. Азыр ушул убакка чейин деле звонок этишип, кайрат айтыңыз, ал кыргыз элинин кызы эмес, дүйнө жүзүнүн кызы деп дагы ушинтип звонок этсе сүйүнүп, кайта өзүң баягы эми калгандарына канет иштешкендерине берсин, өмүр жашын силерге берсин деп ушинтип өзүмчө өзүмдү сооротуп калып атам. Бүтпөс казалым, апакем, даркан базарым, талайды тилеп мен үчүн таң эрте соккон шамалым, алкын апам, асыл апам, ардайым болсоң сен эсин аман. Мен Гүлзаттын кабарын укканда дүйнөм маңтарылып кетти. Анткени берден ошо теңир калыстык кылбаптыр да бир жолу. Бир жарык деген жылдыз, мына жылдыз деп ушуну айтсам болот эле. Жарык деген жылдыз жалп кетип өчүп калгандай болду да. Аттын дүйнө ошо бирок биздин элесибизде, биздин көз алдыбызда ошо мен Гүлзаттын жакшынакай жаркын элеси калды. 91-жылы бар командай эстеп келип, өзүнчө топ болуп, ошондо тилек кылып, байке биз да силердей болобузбу, силердей ушу атактан конобузбу, кыргызга эмгек кылабызбы деген кыздарыбыздын бири. Баамдап билбегенге бир кыз өчтү, билгенге таңшып турган ыргыз өчтү. Сармердин ааламында санат эле сагынтып жоодураган жылдыз өчтү. Жашоону сүйүп гүлмүн көзүң менен, жанданттың Сармерденди сөзүң менен, жаратып сөздүн жообун берер элең, жайнаган берекелүү сезим менен. Гүл күсү төгүлгөн бир асыл элең, бардыгын ала кеттиң өзүң менен. Арулап тазартчу эле күлкүлөрү,
ажырап күйөрмандар мүңкүрөдү. Жадырап жайнап турган жүзүң менен жандасаң сезилчү эле күнчүлөгө. Элине ар өнөрүн белектеген, көргөнгө эрки кыздай элестеген, гүлзатты унута албай далайыбыз, жашарбыз жаркылдаган элес менен. Кош гүлзат, жаткан жериң жайлуу болсун, кабырың жаннат нурдуу, айлуу болсун. Киймеген адамдын бейнесинен билебиз, асылдыгы бир башка, ажарына бөлегиз. Жакшы адам